Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'âkibetul muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hurmatlı jigitler, tutkan orazаңар kabul bolsun. Amin, birge olsun. İnşallah erten buyursa Kadir tüne. Allah'ım tutkan orazalarımızda tuta turgan Kadir tünübüzdü berkeli kılıp köptөгөн sawaptарды bizge nasip kılsın. Biz murdağı sabak mantık iliminin birinci bağını bütkenmiz. Birinci bağından maksat oşol tarifat degenbiz, anıktama berip, o muarifat dep. Bugün inşallah buyursa ikinci babdı başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. 38. bete, qaragıla. 38. bet. El-qadaya ve ahkamuha dep turadi. Bul janağı İmam Axtari'din matınını hazır okuayla şarh Abdülmalik Abdurrahman Saadi şarh bergenini okup kete bereli. Anan sıralar bolsa inşallah daha kaytabız. Просто вакыт кыска болуп калат экен да. Карагыла, Aqul Abdülmalik Abdurrahman Saadi aytат. Şara fil qismi sani min qismay ilmil mantık. Mantık ilminin ikinci kısmını ne kıldı deydi? Başladı deydi musannif. Vahiya at-tasdiqat. Al tasdiqat bolçu. Birincisi ne olçu? Birinci bab? Tasavvurat bolçu. İkinci bab tasdiqat. Ve beda fi muqaddimatiha. Anan biz aytkanbız, her bir babdın muqaddiması olat, anan makasidi olat degenbiz. Birinci tasavvur babının muqaddiması ne oldu? Kulliyatul hams oldu. Makasidi ne oldu? Muarrifat oldu da. Anıktama veriyor, tarif veriyor. Alemi bu babdın, ikinci babdın muqaddiması mındaşkında baştapkı oşolu nemesi, baştalışı bol neken? Vahiya qadaya ve ahkamuha. Qadaya degen düşünük bulat yani. Qadaya jananın hükümdörü. Hükümdörünü aytабыз. Бұл жерде qadaya degенди негизинен түшүнүп алалы. Qadaya degенде бул кыргызчага мындай бир сүйлөм, маселе ушинтип түшүнүп алсаңар болот. Qadaya дегенчи. Азыр бул жакта дагы qadaya эмне экени дагы ачыктайт. Аллати ошол qadayalar татааллаку биха аны менен байланышат. Бирок биз айтканбыз, экинчи баптын макасидине эмне дегенбиз? Ал-кыяс ва истидлал. Ошол жанагы биринчи бапта бизге ар бир нерсеге аныктама берүүнү үйрөтсө, экинчи бап ошол аныктамаларды бири-бириге эмне кылабыз? Салыштырып отуруп далил чыгарабыз. Эми бул биздин зээнибиздеги болгон далилдер болот да. Bi-ta'rif al-qadiyya. Thumma zakara annaken musannif dagı aytты дейт эмнени аксамаха бөлүктөрүн. Эмненин бөлүктөрүн? Ошо qadayanын бөлүктөрүндө. Wa ilayka bayan ma qalahu. Sana inşallah mına bayandap berебиз деп Abdülmalik Abdurrahman Saadi aytып атат. Эми fal-qadaya. Qadaya деген эмне? Jam'un mufraduhu qadiyya. Qadiyanın jamı, qadiyanın köptüktürü bul qadaya eкен да. Түшүнүктү, бул тилдик маанisi. Тилдик маанisi. Жөн эле маселе, сүйлөм деген эле маанилерди түшүндүрө берет. Бул тилдик маанisi. Ал эми терминдик маанисичи? Терминдик маанisi кимдердин көз карашында? Мантыкчылардын көз карашында. Вал qadiyyatu индал манатикати, мантыкчылардын көз карашында сизип койгула, бул терминдик маанisi qawlun yahtamilu sidqa wal kadhiba li zatihi. Qawlun ушундай бир сөз. Яхтамилу ыктымал кылат. Асидқа чынчылдыкты, вал казиба анан не? Жалгандыкты, лизатихи. Лизатихине максат мындай. Лизатихи деген сөз лайса ли қоилихи деген сөз да. Мындай. Аны ким айтканына карабайт. Ошо бизге берилген кабардын ким айтканына карабай туруп эле, ошол кабардын өзү чында болуп калышы мүмкүн. Анан ката да болуп калышы мүмкүн болгон сүйлөмдү эмне дейт экенбиз биз? Qadiyya дейт экенбиз. Кайдын манатчылар? Мантыкчылардын көз карашында. Түшүнүктүбү?
Лизатики дегенде сіз эми негизинен ушуну толук сызып койгула. Колун яхтамли сидқу вал кадиба лизатики. Муну жаттайбыз жигиттер. Лизатикинен максат сызып койгула. Лизатики деген дал өзү деген да, ошол өзү. Ошол сөз өзү. Бул жанагы ким аны ким айтып атат, ага карабайт. Ошол сөздүн өзүгө карайт. Мисалы азыр бизге бирөө бир кабар айтты Самат. Биз Саматтын өзүнө караган жерибиз жок. Биз анын ошол айтып келген кабарына карайбыз да. Айтып келген кабары. Лизатики дегенден максат лизатики кобул да. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол кабар берүүчүнүн кабарына карайбыз. Кабар берүүчүнүн өзүнө карабайбыз деген сөз. Лизатикинен максат лизатики кобул лайса лиқоилихи деп койгула. Лайса лиқоилихи деген не? Ошол кабар берүүчү эмес деген сөз да. Туурабы? Вахия юсаммихи ан-нухат. Бул эми мантыкчылар кадыяны ушинтип атаса, ал эми нухат дегенден максат ошол сарф наху илиминин алымдар, адистери бул кадыяны эмне деп атайт экен? Ал-хабару жана эле кабар деп атайт экен. Болду. Кабар деп эле койгула. ويقابله إنشاء الفرق بينهما أن الأول معناه موجود أن الأول دегеннен максат ошол хабарды айтып атат. Жигиттер, хабарды айтып атат. أن الأول الخبر معناه معنisi موجود في الواقع. Вакы деген нерсени жигиттер айтып эле жүрөбүз, Учурда бар нерсе. Учурдагы бар нерсе. Реалдуулукта болгон нерсе. Нафиян ау исбатан. Нафиян ау исбатан деген дагы термин катары мурдагы сабактарда айтканбыз. Нафи деген ошо манфи. Манфи деген манфи мусбат деп өттүкөнбүз, Мындай айтканда манфи деген негатив деп койсок, мусбаттычы позитив деп койсок, мисалы, ошондо түшүнсөк болот. Эми ошол хабар деген бул чындыкта не бар болот дейт. Ошо бар болуусу же ошол туура болот, же болбосо эмне болот? Катуу болуп калат да. Туура болсо исбат болот, катуу болсо манфи болуп калат да. Түшүнүктүбү? Натакна бихи ам лам нантык. Биз аны сүйлөсөк дагы ал эмне? Ал кабар болот дейт. Эми кандай мисал келтиребиз? Мисал дейт. Вайда кулна эгер айтсаң дейт, айтсак, ас-самау фауқана, асман үстүбүздө десе, фаинна вакиаха казалика. Чындап асман биздин үстүбүздө да. Туурабы? Натакна бихи ам лам нантык. Сүйлөсөк дагы, сүйлөбөсөк дагы ал мындай биздин көзүбүз менен көрүнгөн эмне? Реалдуу нерсе. Асман биздин үстүбүздө. Мавжудун фи аулант. Вайза кулна ас-самау тахтана десек, асман биздин астыбызда десек, фаинна ошол фаинна вакиаха казибун деп койгула, экөөнү алмаштырып койгула, Фаинна вакиаха. Чындыгында асман биздин астыбызда дей турган болсо, анда казибун бул жалган болуп калат дейт. Эми бул жанагы асман өйдөдө деп адамзат ошентип түшүнгөн да. Негизинен асман өйдөдө деп, Алла Таала асманды жараттык, жерди жараттык дегендечи. Казалика натакна бихи амлам натык. Биз сүйлөсөк дагы, сүйлөбөсөк дагы эмне? Бул кабар бар. Жалган экенин билебиз. Карагыла, бирөөсүндө чын экенин билип атабыз. Биз аны сүйлөсөк да, сүйлөбөсөк да, бирөөсүндө жалган экенин билип атабыз. Ошол кабардан да. Ошол кадыянан, ооба. Ва ясихан юқал лиқайлихи, эгер сага бирөө ошентип айтса деп айтып атпайбы? Анда эмне болот? Садактау казибта. Сен ага туура айтып атасың, же болсо жалган айтып атасың деп айтсаң болот. Эгер асман ал биздин астыбызда десе, казибта дейсиң, сен туура эмес айтып атасың дейсиң. Асман биздин үстүбүздө десе, садакта сен туура айтып атасың деп айтасың. Бул кабарга каралат. Майлуу жигиттер. Карагыла, бул жерде хабар менен иншанын бир аз айырмасын айтып атат. Хабар деген сөз ма'наху мавжудун фил вaqi нафиян ау исбатан. Ушул жерде сызып койгула. Анна лаввала деп жазбадыкпы? Анна лаввала ма'наху мавжудун фил вaqi нафиян ау исбатан, натакна бихи амлам нантык деген жерге чейин сызгыла. Бул хабардын неси? Аныктамасы.
Al эми иншайга эми келет. Инша деген эмне? Амма ал иншау, ал эми инша деген fa inna ma'anahu anın manisi la yahsulu fil vaqi'i. Çındıkta yok deydi. Realdulukta yok. Kaçan bolot illa ba'da nutq bihi al söylөгөнүнөн кийин. Fa iza qulta eger sen mınta aytsan kum desen misal. Misal Hanafi ayet oda samap tur orundan dese fa innal matluba bihi al Hanafi samattan talaplı atat turunu wa huval qiyam la yahsul illa ba'da nutq. Al kaçan Hanafi ağa buyurgandan keyin al nerse işke aşat da. Aytkandan keyin. Al aytmasa kantip işke aşat? Bu nersenin ne deybiz? İnşa deybiz. Yani buga köp toktolboylum, biz bunu ötkönbüz. Wa kaza iza qulta la tadrib fa innal kaf ne dedi? Hani darb la yahsul illa ba'da nutq bihi. Bu düşünüktü öyle. Ve la yasih an yuqal li qailihi sadaqta ve kazibta. Anan sana ошентип atsa sen hazır Bek Sultan çıkıp durup sen tur aytып odasın Hanafi же ката aytып odasın dep ayta albayт da. Турабы? Belki habarda ошентип айтса болот эле. Бирок бул иншада антип айта албайсың. Эгер айткандан кийин болсо да. Түшүнүктүүбү жигиттер? Эми бул мынтип түшүнүп койгула. Бул кадая деген нерсе болгон иш, кабар берүү. Болгон иш, кабар берүү. Же болбосо бир өкүмдү кантып алгандыгы үчүн. Мели, ушинтип мындай кыргызчага ушинтип кичинеден түшүнүп алсаңар болот да. Эми дагы айта беребиз бул жактан. Бирок азыр ушинтип түшүнүп тургула. Wa kullu khabarin yahtamilu sidqa wal kadhiba bi haddi zatihi. Бардык кабар дейт. Бул чындыкты дагы, анан чындык эмести дагы, жалганды да өзүнө камтып алуу ыктымалдуулугу бар. Би хадди затихи деген ушул да. Би гадди назар анил мухбир. Би гадди назар деген сөздү эмне деп которуп койсок болот? Кабар берүүчүгө карабастан туруп да. Мухбир деген эмне? Исмул фаил. Кабар берүүчү. Кабар берүүчүгө карабастан туруп bir kabar, bir болгон iş, al çındıktı dağı, anan çındık emesti dağı özüne kamtı alууsu ıhtimal deydi. Faiza qala qailun. Aytu üçün ne de aytsa, al-ardu tahtana. Yer bizin aslımızda dese, ihtemele zatul kelam as-sidq vel kadib. Oşol janağı aytkan kişinin sözü bol ошол чындыкты дагы, анан каталыкты дагы өзүнө камтып алуу ыктымалдыгы бар дейт. Бул жигиттер эмнени кайра-кайра айтып атат? Кадия деген нерсени түшүндүргүсү келип атат да. Wa idha qala al-ardu fawqana dese, ihtamala zatul kalam as-sidq wal kadhib. Эми бул жана биздин түшүнүгүбүздө бул эч качан биз неме жер үстүбүздө болот деген мааниде эмес. Бул жерде мындай немени айтып атат да? Айтайын дегени ошол кабардын өзүн эле айтып атат да. Кабардын өзү бул чындыкты да, чындык эмести дагы эмне кылат? Камтып алат дейт. Вайда кала расул, эми карагыла, эми кичине башкача болот. Вайда кала, эгер расул пайгамбарыбыз айтса дейт. Ал жаннату хаккун десе. Бейиш бул чындык десе, бул деле ошол чындыкты дагы, анан чындык эмести дагы камтып алат деп айтабызбы? Жок. Эгер Куран менен пайгамбарыбыз бир нерсени айтса, ал чындыкта. Ал чындык. Ал кизипти өзүнө камтып албайт. Ихтамала зату каламихи ас-сидq wal kadhib. Эми бул жерде ас-сидq wal kadhib дегенде мындай немени түшүндүрүп коюптур да. Мисалды biraz неме алып келип койгон, бирок түшүнөргүлө, эгер пайгамбарыбыз же Алла Таала бир нерсени айтса, ал эмне болот? Факат хак. Ал чындык болот да. Инша болот деген да, ошондой иштеп. Жок, инша деген бул мындай. Инша деген бул бир нерсени талап кылуу. Жаны тыясың, жаны эмне кыласың, буйрасың. Сен иншаны унут. Бул жерде кабар тууралуу кетип атат. Кабар менен иншанын биринчи айырмасын айтты да. Эмне үчүн кабар менен иншага кирип атат? Анткенде мантыкчылар кабарды кадия деп атайт.
Ал эми нахвы сарфты окуган ошол тармакта жүргөн алымдар болсо, хабар деп эле атайт. Ал хабар деп атайт да. Анан ошолунан улам жанагы хабар менен иншаны экөөнү салыштырып кетти да. Бирөөсү мавжудун фил вақи, бирөөсү лайса мавжуд фил вақи да. Эми бул жерде карагыла, экинчи бир нерсени айтып атат. Пайгамбарыбыз Алла Таала айта турган болсо, анда биз анда ким айтканга карайбыз? Анда пайгамбарыбыз Алла Таала айта турган болсо, ал чындык. Ва айткала Мусайлама, эгер Мусайлама айта турган болсо, Мусайлама каззаб, Аль-филу мал-фил ва ма адрака мал-фил деп өзүнчө Куран чыгарган го. Фил деген эмне, сен анын фил экенин билбейсиң, анын мурду узун, кулагы чоң болот деп эле өздөрүнүн эмесичи. Мусайлама каззабты Сиронун окуганбыз жигиттер. Ана Расулуллах, Мусайлама каззаб, мен Аллахтын элчисимин десечи, ихтамала зату каламихи ас-сидқ вал-кадиб. Мунун сөзү дагы ошо жанагыдай чындыкты, жанагы анан каталыкты дагы камтып алышы мүмкүн дейт, бирок бул ката болот. Эми бул түшүнгөн адам үчүн да, мисалы эч ким бир динди түшүнбөгөн адам болсо, Мусайлама каззаб деле ээрчигендер бар да. Туурабы? Бул туура айтты деп ээрчигендер болгон да. Эми бул жерде ошол жанагы лизатих менен лайса ли кайлихини эмне кылып атат, дагы ачыктап атат да. Фаин жазамна би сидqi фақат ау кадиби фақат, эгер биз дейт бир нерсе, бир кабарды, бул чын кабар, мунусун жалган кабар дейт турган болсок, ошентип кескин түрдө айта турган болсок, фахуа ли амрин ахар ау ли шайин ахар муқаринун лил хабар. فرض علينا أن نجزم بصدق فقط أو بكذب فقط كان يكون مخبر لا يتصف بالكذب كخبر الله ورسوله. Бұл жерде дагы ошо немен айтып атат. Эгер жанагы Алла Таала менен пайгамбарыбыз айта турган болсо, анда биз аны чындык деп айтабыз. Андан башкалар айта турган болсо, анда ошол немеге каралып калат деген эле нерсени айтып атат да, жогорудагы нерсени. Негизинен түшүнүңөр да. Кадыяны түшүнүп тургула. Анан мына кошогондорду иншалла дагы түшүнөбүз. Бирок жигиттер, сураныш бир нерсе бар. Ушул окугандачы, азыр мисалы угуп бир сыйра кайталадыкпы, бир окудукпу теманычы. Ад-дарсу харфун ва такрару альфун деп айтпадыкпы? Сабак бул өзү бир эле тамга, бирок кайталоо 1000 тамга депчи. Муну уккандан кийин ушуну кайталап салыш керек да. Болбосо эстен чыгып калат. Негизги жерлерин кайталап салыш керек. Мисалы мына кадыянын колун яхтамил сидқ ва кадиб лизатихи деген аныктамасы жат болуш керек. Анткени биз кадыяны түшүнбөсөң, вахкамуханын өкүмдөрүн да түшүнбөйсүң, анын түрлөрүн да түшүнбөйсүң. Эле ошон үчүн сураныч кайталай бергиле. Эми карагыла жигиттер, аксамул кадыяти, кадыянын түрлөрү. Кадыя дегенден максат эмне дедик? Ал-хабар, ал-жумла. Түрлөрү. Танкасим бөлүнөт иля хамлиятин ва шартият. Эки бөлүнөт экен. Хамил менен шарт. Эле? Эми хамлия деген эмне, шартия деген эмне, биринчи ошону түшүнөбүз дейт. Аввалан хамлия, биринчи хамлия деген аныктамасын сызгыла сөзсүз. Хия исбату амрин ли амрин ау нафюху анху. Исбату амрин ли амрин. Бир иш менен экинчи бир ишти эмне кыласың? Бекемдейсиң. Же болсо аны нафюху эмне кыласың? Кайтарасың да. Буга мисалды айтып коелу. Ал-гурфату васиятун. Кенен бөлмө десек, ал-гурфату лайсат васиятан. Бөлмө кенен эмес. Карагыла. Бөлмө кенен бөлмө десек, бул бөлмөнү биз кенендигин айтып атабызбы? Ооба. Анан бөлмө кенен эмес десек, анда эмне кылабыз? Нафи болуп атат да. Түшүнүп атасыңарбы? Экөөсүнүн эмеси. Эми карагыла. Бул хамлия дегенде биз мүнтө эле түшүнүп койгула. Хамлия дегенде жана муптада менен хабарда эле түшүнүкүлө. Хамлиянычы. Бирок биз айтканбыз, муптада менен хабар болбойт. Мантыкта эмне болот? Мавду, махмул болот. Муптада ал балагада. Карагыла. Мантыкта мавду бул ингда нухат наху илиминде муптада. Махбул
Mahmul бұл хабар. Әлі? Ем қарағылы, шын әлі айтып отағыз. Еми, бір еле нәрсені че, 4 илім 4 жақтан қарағандай болады да. Мысалы, қарасаңар, біз айтамыз, муснат иләх болғанда, бұл не болады? Мубтада болады. Мысалы, мубтаданы балаға илімінде муснат иләх дейді. Наху илімінде мубтадале дейді. Мантық илімінде мауду дейді. Усулу фиқта не дейді? Махкум алейх дейді. Туралы? Ем қарағыла. Емі хабарды, да шыққанда хабарды, жол болсам фейлді, мантықшылар не дейді? Махмул дейді. А балаға илімінде адистері не дейді аны? Муснат дейді. Алейм усулчылар махкум бихи дейді. Емне үшін төрт нәрсені 4 илім 4 жақтан айтып отады. Bir нәрсені 4 илім 4 жақтан айтып отады. Шыққанда бір нәрсені 4 жақтан қарағанда ошоны дағы жақшы емне қыламыз, танимыз да. Мысалы, мына академияға 4 жақтан келсе болады да. Ошол сыңар эле мындай беатибар деп өтпөдүк бу тиги акыйда илиминде дагычы. Беатибар жагынан караганда бир нерсени дагы жакшы тааныйбыз да, жакшы таануу үчүн эле бул нерсечи. Эми хамлия дегенде силер мубтада менен хабар деле түшүнүп тургула. Фалаввалу асбата амра саат ли гурфати ва сани нафаху. Карагыла. Биринчиси дегенде максат жанагы ал гурфату васиятун дегени бул ошо бөлмөнүн кенендигин ага эмне кылып атат? Испат кылып атат. Ооба, бул бөлмө кенен деп ага бекемдеп атат. Васан экинчиси жок, бул бөлмө кенен эмес, бул тар бөлмө деп айтып атат, тийип атат дейт. Ва аламату эми аламаты, белгиси, өзгөчөлүгү анна жузайха ошо жанагы эки тарабы дегенчи, жузайха деген сөз. Мисалы ал-гурфа дегенде мавду, васия деген махмул болуп атпайбы? Карагыла. Гурфа деп, мавду деп, эмне үчүн мавду деп айтылган десе, аны айтып атабыз. Васия ошол жака коюлган. Бөлмө мындай чыкканда бир үйдүн бир кичинекей бөлмөсүнө, комнатасына ошол атайын ошол ат ыйгарылган да, коюлган. Мавду деген коюлган. Ал эми васиятын ошол бөлмө кенен деп сыпаттап атпайсыңбы? Бир жагынан мындай караганда сыпаттагандай болуп атпайсыңбы тигени? Кабарлап аткандай болуп атасың, сыпаттап аткандай болуп атасың. Ошол бөлмө ошол кенендикти өзүнө көтөрүп жүргөндүгү үчүн да. Түшүндүңөрбү? Ошондо дагы муснат илайх менен муснат ошонун да. Муснат илайхи ошол жанагы бөлмө таяндырылган деп айтып атпайбы? Бөлмө атайын бөлмө деген ат коюлган. Муснат эмне ошого мындай дайым жанагы бөлмөнүн бул кенен бөлмө экендигине кенен деген сөз беркиге мындай таяндырылып, ыйгарылып, неме болуп, сыпаттап, ачыктап келгендиги да. Махкум алейх менен махкум бихи деген деле ошо. Махкуму бихи деген сөзчү ошол бөлмөнүн кенендиги менен ошол бөлмөгө өкүм беребиз деген сөз да. Мындайча бул бөлмө кенен деген. Кенен бөлмө дегендейчи. Эми карагыла жигиттер, биз эми айта турган нерсе бул жерде келет. Аламатухан жузайха анын немеси белгиси дейт, хамлиянын белгиси, жузайха дегенде ошол жанагы мавду менен махмулду айтып атат. Янхаллан деген яфтарикон деген, ажырайт деген сөз. Илал муфрадайн, муфрадка дейт. Муфрад дегенден сөз муфрад дегенде жөн эле алам болуп калат да ошондо, муфрад. Ва юсамма жузул аввал, биринчи жүз эмне деп аталынат? Мавду деп аталынат, экинчи жүз махмул деп аталынат да. Карагыла, хамлиянын шартиянын өзгөчөлүгү ушул. Хамлиянын шартиянын өзгөчөлүгү сызып койгула. Аламатуха, анын аламаты дейт. Эгер ошол жанагы гурфаны өзүнчө түшүнүп туруп, васияны дагы кенендикти дагы өзүнчө алып ажыратып карай турган болсок, мындайча мавду менен махмулду бөлө турган болсок, мубтада менен хабарды бөлө турган болсок, анда анын ошол жанагы өзү бир муфрад болуп калат дейт да, мындайча алам болуп калат. Мисалы, гурфа дегенде деле, бөлмө дегенде деле бул дагы жана алам да. Туурабы? Ал эми шартиядачы, жок, шартияда андай болбойт жигиттер.
Шартияда экөөсүнү бөлсөң, ошо муптада менен мавду менен махмулду. Экөөсү сүйлөм болуп бөлүнүп кетет да. Бул хамилияда экөөнү бөлгөндө эмне болот? Муфрат болот. Унутпагыла мейли, муфрат болот. Каралайбы, кеттик. Аксамуха самания ва ала тафсил ати. Эми ушул хамилияны канчага бөлдү? 8ге бөлдү жигиттер. 8ге бөлдү. 8ге бөлдү дегенде биринчиси, бул жагында 40 бетте схемасы турат. Азыр ошо схеманы бүтүрүп коелу жигиттер. Биринчиси шахсия ау махсуса. Шахсия. Шахсия деген эмне? Бизде жана биз шахс деп коет го. Бир шахс келди деп коет го. Эмне деп коет бизде? Личность. Эмне ошо кыргызчасы? Жекелик. Жекеликтир. Өздүгү. Биринчиси шахси экен. Экинчиси куллиятун. Куллиятунду биз айтканбыз жигиттер. Куллиятунду айтканбыз. Үчүнчүсү жузия, төртүнчүсү мухмала. Эми ушулардын айырмасын жакшылап билип алалы жигиттер. Эми бул жерде эмне үчүн 8ге бөлүндү деп туруп эле бул жакта төртөөсүн айтып атат? Анткени ар бир төртөөсү бар го, өз негизинен 2ге бөлүнөт дагычы. Бирок аны бир кылып эсептегендиктен неме 4 койсоң канча 8 болуп калат да. Туурабы? Муну биз доскага да сызып атабыз, негизинен китебиңерде дагы эмне схемасы бар. Эми ушуну өтөбүз жигиттер. Бул төртөөнүн айырмасы кандай? Биринчиси шахсия экен, экинчиси куллия, үчүнчүсү жузия, төртүнчүсү мухмала. Эми ушу төртөөсүн азыр кыскача айтабыз жигиттер. Анан иншалла калган жагы чечилет. Биз жигиттер куллияны 31 бетте өткөн экенбиз. Кул менен башталган сүйлөм. Кул анан куллияту анан кулли деп айтканбыз, Ошондо куллиде эмне дегенбиз? Куллиде. Кулли бул сүйлөмгө айтылат. Анан мунун ичинде сууру бар деп айтканбыз. Suurdu azır aytабыз. Suur деген дагы эмне айтабыз? Анда билсела. Карагыла. Аш-шахсият вал махсуса деген карагыла аныктамасыны. Ма кана ал-мавду фиха муайянан. Анын мавдуу, мындайча муптадасы, же болсо муснат илайхи, же болсо махкум алейхиси эмне болот? Муайян, бир өзгөчө болот да. Өзгөчө болот. وهذه لا فائدة بها في القياس. Бирок бул жанагы мантыкта көп керек эмес дейт, бирок ошондой керек болбосо да бул жерде жазылып атат. Фил кыяс деген максат усул фикта кыяс эмес, аны айтып жүрөбүз. Фи сидрал да. Эми карагыла, мисалды карасаңар, мужаба анан салиба болуп өзүн дагы бөлүп атат, экиге бөлүнүп атат. Мужаба, салиба. Мужаба деген сөз ошо жанагы мусбат деген сөз, позитив, салиба деген не? Негатив. Мындай айтканда, мужаба деген испат кылат, салиба эмне кылат? Манфи кылат да, тият. Эми жигиттер ошол биринчиси шахсия махсуса деп айтып атпайбызбы? Ушунун мужабасына мисал. Мужабасына мисал Халидун муқатил. Муқатилден боксер деп которуп туралы. Халид боксер. Халид бул боксер. Ошол жерде Халид бул мавду болуп атат. Боксер деген сөз махмул болуп атат да. Халид бул ошо бир жекелик түр болуп келет да. Жекелик. Экилик түр же болсо көптүк түр болуп келбейт. Жекелик түр болуп келет. Бир адамга айтылат. Ошон үчүн айтып атат, тиги аныктамасын карасаңар, макана мавду фиха муайянан. Ошо муайян деген жерди сызып койгула. Мавдусу, муптадасы муайян болот. Салибаны эми түшүндүңөр. Салиба дегенде Халид лайса жабанан. Халид бул коркоок эмес дегендей маанайда да, жабан деген коркоок эмес, Эми куллия деген эмне? Ма фихи сурун ядрулу алал ихата би жамил афрод. Ал ушундай бир маани дейт. Фиха сурун. Анын ичинде сур бар дейт. Сур дегенде биз эмне дедик? Мындай чеп бар го. Мындай үйдүн айланасын жабасың го мындай. Забор деп койгула. Ошол забор, эгер забор толук жаба турган болсо, ядрулу алал ихата, ал камтып алганга далалат кылат дейт. Би жамил афрод, бардык афроддорду. Мисалы, күллү инсан десең, бардык адамдар десең, анын арасына сен экөөбүз, үчөөбүз, төртөөбүз, бешөөбүз кирип кетебизби? Бардык адамдар кирип кетет да. Дүйнөдө канча эл болсо, 8 миллиард эл боло турган болсо, 9 миллиард эл боло турган болсо, ошонун баары инсан атмайбы? Ооба да, инсан атмайга кирип кетет. Куллияту деген ушул. Бирок биз муну сүйлөмгө айтылат дегенбиз. Эми ошо куллиядагы мужаба сали болот. Мисалы карасаңар, бул жакта мужабасына далил. Куллу муштахидин яфуз. Бардык тырышчаак, аракетчилдер эмне болот дейт?
жеңишке жетет дейт. Ушул жерде күл деген сөз да, ошол жерге сызып коелу, күл деген. Анткени ким эле аракет кылбасын, ким эле тынбасын, ким эле күнү-түнү уктабай аракет кылсын, ал эмне иншалла жетет. Салибасыгачы ла шайя минал касулина бифаизин. Ла шайя эч нерсе жок дейт. Кимдерге? Жалкоолорго бифаизин, утукта. Мындайча айтканда жалкоолор эч качан ийгиликке жетпейт. Окуган озот, окубаган тозот. Эми куллиянын салибасыга келгенде жигиттер ла шайя деген сөздү колдонот, унутпагыла. Эми үчүнчүсү жигиттер, үчүнчүсү эмне? Жузиятун. Жузия деген эмне? Ма фихи сурун ядуллу алал ба'дул афрат. Көрдүңөрбү? Берки сур ядуллу алал ихата би жамил афрат болчу, сиз койгула. Куллия. Жузия болсочу, жузия деген эми бул жарымы деп айтып атпайбы? Жарыма ба'дул афрат. Кээ бир афраттарга гана, астында турган кээ бир афраттарга гана эмне кылат? Далилат кылат. Мисалын айталы, буга мисал мужабасына мисал ба'ду туллаб хадир. Кээ бир студенттер келди дейт. Толук келиппи? Жок, кээ бирлери келди да. Эми салибасыгачы ба'ду туллаб лайса мавжудан. Кээ бир студенттер келген жок. Түшүнүктүбү? Муну эмне дейт экенбиз? Жузия дейт экенбиз. Карагыла, айырмасын билдиңерби? Эми төртүнчүсү мухмала деген сөз. Ошол мухмалату лам түшүп калыптыр, жигиттер кошуп койсоңор. Мухмалатул лати ал мухмалат дейт халат мин сурайни сабиқайн. Эки сурдан бош болуп келет дейт. Эки сурдан бош болуп келет деген сөз эмне? Би жамил афрод менен ба'дул афрод келбейт мында. Мухмала деген ошол келбейт. Мухмала деген сөз өзү мындай тилдик мааниси бул бүдөмүк, түшүнүксүз деген мааниде да, тилдик маанисичи. Мисалы мухмалан мужабасына мисал аль-джайшу мустаиддун лил марака. Аскерлер эмне? Согушка даяр дейт. Салибасыга аль-джайшу лайса жабанан, аскерлер коркок эмес деп айтат. Эми карагыла жигиттер. Бул жерде айта турган нерсе төртөөсүн жакшы түшүнүп алгыла. Биринчиси шахсия дегендечи, шахсия өзү дагы мужаба салиба болот экен. Позитив, негатив дегендей элечи. Анын мавдуу муайян болуп келет. Бир шахс болуп келет. Мавдуу. Махмул эмес, мавдуу. Эми бул биринчиси. 2 менен 3-тү түшүнбөй туруп 4-тү түшүнүп алсаңар, мухмала дегендечи. Мухмалага эч качан сур кирбейт. Ал жанагы bijamil афрад менен ба'дул афрад эч качан кирбейт буга, 4-түнчүгө. Анан мунунчу мавдуусу бар го, мавдуусу. Кулли мааниде келет да. Аджайшу деп айтып атпайбы? Муфрад эмес, мусанна эмес, жам да. Жам. Көрдүңөр? Ал эми берки кулли менен жузи түшүнүктүү эле. Куллиде bijamil афрад кул келет, мужабасында, салибасында ла шайя келет. Жузияда ба'дул афрад келет, салибасында ба'д, мужабасында дагы эмне болот? Ба'д келет. Бирок салибасында ба'д менен лайса келет да. Түшүнүктүүбү жигиттер? Болду, мындан билдик ошол кадыяны экиге бөлдүк. Хамлия менен шартия болдук. Биз азыр шартияга келелекпиз, хамлия өзү. Хамлияны айттык. Муну муптада хабар деп түшүнүп алсаңар болот. Муптада менен хабарды өзүнчө бөлүп карай турган болсок, муптадасы дагы өзүнчө бир алам болот, өзүнчө бир маанини берет. Хабар дагы өзүнчө бир маанини берет. Булар 4кө бөлүнөт, Анан 4-өсүнүн ар бири 2-ден дагы бөлүнүп 8 болот. Бирок шартия андай эмес, шартияны эми өтөбүз. Эми шартияга келебиз жигиттер. Бул жерде дагы матынды бериптир имам Ахтари, бирок биз шархка өтөлү. Акул Абдулмалик Абдурахман Сади айтат. Байяна фи хадал абиятил qadiyya шартия. Бул байтта мусаниф эмнени ачыктап берди дейт? Qadiyya шартияны ачыктап берди дейт. Qadiyya шартия эмне үчүн qadiyya шартия деп аталынып калды? Астында бирде карасаңар, хашияда турат, комментарияда. Суммият аталынды шартиятан. Шартият деп аталынды ли вujudi harfu шарт. Harfu шарт жанагы шарт
harfi болгондуктан. Шарттуу түрдө жанагы мүчөлөр келип коюлгандыктан да. Мислу ин деле ошо шартта турабы? Иза шарт, куллама шарт, имма шарт дегендечи. Мисалы сен терезени ачсаң, анда таза аба кирет. Ошо шарт кылып атпайбы? Бул шартия деген ушундай да. Эми бул жерде доскада да сызып койдук жигиттер, карасаңар, ал кадия дегенде хамлия шартия кылдык. Шартия өзү муттасила, мунфасила болуп бөлүнөт. Муттасила иттифакия, лузумия, мунфасила хакыйка, маниятул жам, маниятул хулу деп бөлүнөт. Бул китепте дагы схемасы бар. Андан сырткары дагы өзүнчө чыгарабыз. Эми ошо шартияны окуйлу жигиттер. Шартия деген эмне? Шартия карап турсаңар. Биринчиси субуту мафхумин инда субуту мафхумин. Bir belgili, beken болгон нерсени түшүнүү, ошонун жанында дагы бир нерсени түшүнүү. Вахия ал эмне деп аталат экен? Муттасила деп аталат. Муттасила деген сөздү өзү билесиңер. Бул тилдик мааниси жармашып келүү, жабышып келүү. Жанагы домирди эки бөлбөт, бул муттасил, мунфасил кылып элечи. Ошол сыяктуу эле. Эле муттасил жабышып келүү. Муттасил дегенге мисал, мындай айтканда, муттасилге мисалды айталы. Инкана матару назилан. Качан дейт? Жамгыр жааса, фассамау мугима. Асманды булут каптайт. Качан мындай жамгыр жаап атса. Кээде асманды булут каптап туруп жамгыр жаабай коебу? Ооба, болушу мүмкүн. Шабалайлап кетет. Ооба. Кээде күн ачык болуп туруп эле жамгыр жаашы мүмкүнбү? Анда деле болушу мүмкүн. Эми бул жерде жөн эле мисал алып келип атат. Жеңилдетилген мисал. Эгер жамгыр жаап аткан болсо, эми бул тажрыйбадан улам чыккан нерсе да, көбүнчө асманда эмне болот? Булут болот да. Көбүнчө асманда эмне болот? Булут болот. Эгер жамгыр жааса, асманда булут болот дейт. Фасубутул гайми лис-самаи якуну инда субуту нузул матар. Түшүнүктүү, Бул түшүнүктүү. Эми экинчи мунфасиласы. Мунфасила деген эмне? Субуту мубаянат. Мубаяна дегенде биз муфарака деп өткөнбүз жигиттер, ажыратылган. Субут бекен болгон. Мындайчыкында бир нерсени түшүнүүдө анын жанындагы түшүнүк мындай ажырап келет. Муну кантип айтып койсок болот? Мисалды айтсаңар, мисал менен түшүнөбүз, карагыла. Ал ададу, адат деген эмне? Сан. Имма кээде заужун жуп болот, кээде эмне болот? Так болот. Мына бүгүн иншалла Рамазан айынын акыркы 10 күнүнүн жуп түнү болот, бүгүн. Эртең так болот. Эртең иншалла кадырдын тособуз. Кара, бул жерде сан дейт. Сан кээде жуп болот, кээде так болот. Туура да. Мисалы, мындай айтканда сан бул жуп сан, мисалы мына экөөсүнө жуп сан дейбиз да. А бирөөсүн алып койсок так сан дейбиз. Бул мунфасила деген ажырап келди дегени, муну койсоң дагы бир маани берет. Жуп болуп. Муну алып салсаң дагы бир маани берет да. Ошон үчүн ажырап келди деп айтабыз. А берки муттасиладачы ажырабайт. Иза толат шамс фа нахар мажудун. Эгер күн чыкса, анда эмне болот? Жарык сөзсүз келет да. Эгер жамгыр жааса, асман эмне болот? Булут, кара булут болуп турат деген сөз. Фатусбиту мубаянат заужия инда субутул фардия билакс. Ва аламатуха, аламат эмне? Бул шартиян аламаты. Карагыла, биз теги хамлиян аламатын айтканбыз. Эми бул шартиян аламаты анна жузайха янхаллани, эки жүзү дейт. Янхаллани ажыраганда эмнеге ажырайт? Иля жумлатайн, эки сүйлөмгө ажырап кетет да. Мындай айтканда шартиядачы, шартияда сөзсүз түрдө сүйлөм болуп кетет да жигиттер. Шарттуу сүйлөм болуп кетет. Анан мавду менен махмулуну ажыратам десең, анда экөөсү жанагы муфрат болуп калбайт. Жанагы ал-гурфат васиятундай эмес. Бул экөөсү эки жактан сүйлөм болуп кетет да өзүнчөчү. Мындай айтканда татаал, шарттуу татаал сүйлөм. Шарттуу татаал сүйлөм. Экөөсүн ажыратканда экөөсү эки жактан сүйлөм болот. Ва юсаммал жузул аввал, ошонун жүзү минха муқаддам болот экен, ва жүзү сани тали болот экен. Эми карагыла жигиттер, дагы бир өзгөчөлүгү хамлия менен шартиянын дагы бир өзгөчөлүгү. Хамлиянын
мавду менен махмулун ажырата турган болсок, аны мавду менен махмулу деп айтабыз. Ал экөө тең муфрат болуп калат эле да. Мисалы ал-гурфату васиятун турабы? Яғни бұл мунфасиланын мавду менен махмулун ажыратканда экөөсү эмне болот дедик? Сүйлөм болот дедик. Бирок карагыла жигиттер, бул жердечи мунфасиланыкыны мавду менен махмул дебейт экенбиз да. Буларды эмне деп айтат экенбиз? Муқаддам менен тали дейт экенбиз. Муқаддам тали. Сыз алсаңар. Муқаддам деген астынан өтүп келген биринчи. Анан тали андан кийин келген деген сөз да. Мисалы, Бек Султан, эгер сен терезени ачсаң, таза ауа кирет. Шарт коюп атамбы мен? Эгер сен терезени ачсаң, таза ауа кирет. Ачпасаңчы таза ауа кирбейт. Ошону мен Бек Султан, эгер сен терезени ачсаң дегеним бул өзүнчө бир сүйлөм болуп атабы? Өзүнчө сүйлөм. Анан бул жанагы жообу шарт деп келебиз го. Терезеге коксу ачыла турган болсо, таза ауа кирерде мурун бул Бек Султан барып терезени ачса дегени бул жана алдына келип атпайбы? Мукаддима болуп атпайбы? А тали деген бул уже жооп шарт да, бул уже жанагыдай жыйынтыгынын чыгуусу. Бек Султан, эгер сен терезени ачсаң деген бул өзүнчө бир сүйлөм. Бек Султан, эгер сен барып терезени ачсаң, анан терезени ачкандан кийин эмне таза ауа сырттан бөлмөгө кирет дегендей мааниде да. Экөөсү эмне болуп кетет, жигиттер, сүйлөм болуп кетет. Ватанкасим минал кысмайн, эми ушул дагы экиге бөлүнөт экен. Муттасила жана мунфасила болуп дагы бөлүнөт экен, Эми ошол муттасила өзүчү муттасила өзү иттифакия анан лузумия болот. Иттифакия көп мантык илимде керек эмес. Жигиттер кайра эле жанагыдай бөлүнүп кетип атабы? Ошо бөлүнгөн жерлерин жакшылап жаттап койгула иншалла. Анан калган болот. Иттифакия алиф карасаң элек, ичине чыдап койгула. Иттифакия деген ан ла якуна байнал жузайн. Эки жүздөн максат уже түшүнө бергиле. Эмне болот? Эмне болот эки жүз деген максат? Ал эмес. Бек Султан, эки жүзү дегенде. Муқаддам менен тали. Эгер махмул болгондо, хамлия болгондо, кадия хамлия болгондо ана мавду менен махмул дейт элек да. Мында эмне дейт экенбиз? Муқаддам менен тали дейбиз. Ан ла якуна байнал муқаддам ва тали тарабутун. Ошо муқаддам менен талинин ортосунда тарабут, байланыш жок болот дейт. Ва алакатун, алдагы байланыш, ва илтизам, лузумдук дагы жок болот дейт. Бал эмне болот дейт? Иттифак жөн эле дал келүү. Мындай, экөөнүн ортосу сөзсүз экөөнүн ортосунда байланыш болбойт, жөн эле дал келип калат. Жөн эле дал келип калат. Жөн эле дал келип калат. Мисалы карасаңар, инкана туллабу хадирина фал мударрису мавжудун. Качан студенттер келсе, анда мугалим эмне болот дейт? Бар болот дейт. Ва хаза ла файдата биха фил кыяс. Ал ошол жанагы далил келтирүүдө көп жардам бербейт дейт, бирок жардам бербесе дагы айтып койду. Бул эмне үчүн? Мисалы, бул кээде мугалим келет, окуучу жок болуп калат. Кээде окуучулар келет, баары мугалим келбей калат. Ушундай болуп атпайбы? Эми бул жанагы сөзсүз түрдө болот деген сөз эмес да. Жанагыдай кылып түшүнүп албагыла да. Иза толат шамсу, эгер күн чыкса, фанахар мавжудун, күндүз болот сөзсүз. Туурабы? Эгер күн чыкпаса, күндүз болбой тура берет да. Мындачы, бул иттифакия деген лузумия эмес. Эми бааси, экинчиси бул лузумиятун. Лузумия дегенде кандай? Лузумиятин ан якуна, ошол жерде ланы өчүрүп койгулачы. Бул жерге да ланы жазып коюптур. Туура эмес ошол. Ан якуна байна жузайхана максат муқаддам менен тали. Экөөнүн ортосунда эмне болот дейт? Алакатун ва илтизам. Сөз түрдө бир лузумдук пайда болот дейт да. Экөөнү каттуу байланыштырат. Мисалы, инканат шамсу талиятан фа иннаха мавжудун дейт. Фа инна вужудан нахар мусаббабун ан тулуу шамс. Ошол жана жогоруда айтылган мисал. Карасаңар, инканат шамсу талия, эгер күн чыкса, бул эмне болот? Сабап болот. Мусаббаб эмне болот? Фа нахар мавжудун да. Карагыла, эгер күн чыкса, бул сабап болот. Мусаббаб эмне? Күндүз болот. Жарыктын болуусу. Жарыктын болуусу бул күндүн чыгуусуна эмне? Байланыш. Караңгынын болуусу бул күндүн батышына байланыштып турат да.
Söz ошол нерсе илсам болуш керек. Ооба. Түшүнүктүү, Эми жигиттер мунфасилага өтөбүз. Муттасиланы экиге бөлдүк. Мунфасила танкасим ила саласат аксам 3-кө бөлүнөт экен. Алиф, биринчи хакыйка. Хакыйка деген бул ошо хакыйка деген сөз эмне? Бизде жанагы тилдик мааниси чындык деп эле которо беребиз. Бирок мунун терминдик мааниси башка. Вахия ма яхсулу айнат ва танафи. Яхсулу болот деген айнат деген сөзчү. Эки нерсе бир жерде турбайт. Мындай айтканда айнат деген мындай. Нафи менен исбат бир жерде турат. Ошондой мисалы айнат дегенчи мындай бир нерсени түшүнүп алгыла. Бирине эки кочкордун башы бир казанда кыйнабайт деп коет го. Ошол сыңар эле да. Айнатты ошону түшүнүп алгыла. Жана кыргыздын макалы менен кичине түшүнүп тургула, азыр айтат дагы. Ва танафи. Танафи деген дагы ошол жана бири-бириге каршы. Байнал муқаддам ва тали. Ошо муқаддам менен талинин ортосунда фи исбат, эми ошо исбатта болсун, ва нафиде болсун, ау фил вади, ау фил рафи, эми бул жанагы мына терминдер. Исбат менен нафини түшүнө эле калдыңар. Вада менен рафты да түшүнүп калдыңар. Ваданы түшүндүңөр, мауду махмул дегенде, ошондой эле маанida. Бирок рафты азыр эми түшүнөбүз. Би ибарат мухра, башка бир сүйлөм менен айта турган болсок дейт, хакыйка деген эмне десе, ма яхсулу танафи байна жузайха сидкан ва кадибан. Ошол муқаддам менен талинин ортосунда эмне дейт? Сыдык менен чындык менен жалгандык не болот дейт? Каршы болот дейт. Hazır misal menен түшүнөбүз. Фахия идан маниятул жам ва маниятул хулу маан. Эми жигиттер ушундай бир термин бар. Маниятул жам, маниятул хулу деген. Мания деген өзү эмне деген сөз? Маниятын тилдик мааниси тыюу. Жама дегенчи чогултуу. Чогулганды эмне кылуу? Тыюу. Мындай айтканда бир нерсени чогулта койбойт да. Чогулбайт. Эки нерсе чогулбайт. Анан маниятул хулу дегенчи? Хулу деген боштук, Боштукту дагы эмне кылат? Тыят. Боштукту дагы тыят деген сөз экөөнүн бирөөсү болуш керек деген сөз да. Бош болууну тыят. Экөө тең жок болуп кетпейт мындай айтканда. Бош болууну тыят, экөө тең жок болуп кетпейт. Экөөнүн бирөөсү болуш керек. Маниятул жамдачы экөөнү тең тыят. Мисал карасаңар, мисал менен түшүндүрөлү. Карагыла. Ал калима деген эмне? Же исм болот, же фейл болот, же. Калима имма исмун ва имма фейлун ва имма харф. Калима же атооч болот, же этиш болот, же мүчө болот. Түшүндүңүзбү? Фахуна ла юмкин сидку саласа алал калима. Бул жерде дейт мүмкүн болбойт дейт. Бир сөздү карап туруп, бир сөз. Калиманын максат сөз, Сөз. Кээде атооч болот, кээде этиш болот, кээде харф болот деп айттык. Эми бул жерде айтып атканы бир сөздү карап туруп, бул ысым дагы, атооч дагы, бул этиш дагы, бул харф дагы десең туура болбойт дейт. Бирөөсүн айтыш керек. Бирөөсүн айтыш керек. Анткени бир учурда үчөө боло албайт да. Сөз Жам кыла албайбыз. Анан хулу да. Маниятул жам, маниятул хулу деген ошол. Бир учурда бир сөзгө үчөөнүн тең киргизе албайбыз, мындай айтканда. Маниятул жам да кыла албайбыз, анан маниятул хулу да кыла албайбыз. Калима дегенде бул такыр, бул неме ысым, атооч, анан этиш бул такыр бул калима менен байланышы жок деп да айта албайбыз да. Калима ошол кээде ошол ысым, кээде атооч болуп калат да. Фала юқол дейт ал калимату исмун ва фиалун ва харфун деп айта албайсың, туурабы? Вала юмкин рафи салас. Эми ошо үчөөнүн тең эмне жооп сала албайсың. Үчөөнүн бирөөсү болот. Фала юқол калимату ла исм вала фиалун вала харфун деп да айта албайсың. Мындай айтканда түшүндүк жигиттер. Хакыйка деген сөзү, бул хакыйка деген биринчиси. Бул не болот экен?
Maniyatul cam, maniyatul hulu. Aslında haşiyanda okuyup koyasыңар. Haqiqa деген söz бұл maniyatul cam, maniyatul hulu емес. Эми бәсі екіншісі maniyatul cam деген эмне? Бұл жігіттер мұны түшініп атасыңар. Бұл жанагы muqaddam менен талинин ортосунда аны негизинен биз шартияны экиге бөлүп атпадыкпы? Muttasil жана munfasil. Ошонун munfasili 3-кө бөлүнүп атат. Негизинен башка китептерде башкача болуп бөлүнөт. Кичине айырмалуу, бирок ушуну түшүнүп алгыла, бул деле туура эле. Бул munfasila дегенде ажыратылган деген сөзү мындай да. Muqaddam менен талинин ортосундагы байланыштар кээде ошол хакыйка болот, кээде маниятул жам болот, кээде маниятул хулу болот деген сөз да. Эми карагыла, маниятул жам деген вахия ма яхсулу айнат фи сидqi вал вадаи факат. Эми сидq менен вада деген нерсе келип атат жигиттер. Бул эми кичине ошол оорураак кылып берип атат, бирок түшүнсөк болот. Вала яхсулу фил казиби вар рафи. Мындайча айтканда, маниятул жам дегенде ошол жанагы топтолууну тыят дегени бул айнат сыдык менен вадага болот. Анан казиб менен рафта болбойт дейт. Мисал кара, хаза саваду. Саватта маса бул кара нерсе эмес, каран деп түшүнүп алгыла. Бул каран ли вахидин. Имма Халид ва имма Али. Мынтип түшүнүп алгыла. Биз Халид менен Али деген досубуз бар экен. Халид менен Али. Анан экөөнү шаарга жөнөттүк. Өзүбүз тоодун башында отурабыз. Анан уже кечкирип, күн караңгылап калган. Анан алыстан бир караан келип атат да. Бир эле караан. Анан биз күтүп отурабыз анчы. Так, бул бизге карап келип атат. Бул же Али болуш керек, же Халид болуш мүмкүн деп күтүп атабыз да. Карасаңар. Фала юмкин as-sidq wal haml. Шундай экен? Фала юқул хаза савад al-Khalid ва Али. Эми бул дегени Күн чогултуп айта албайт. Анткени ал бир караанды биз экөөсүнө кое албайбыз. Анткени ал бир караан болуп атат да. Бир караан болгондуктан аны ал Халид дагы ал Али дагы айта албайбыз. Мындайча айтканда маниятул жам деген экөөнү кошпой жатпайбы? Ошол да. Бирок ал Халид менен Алиден башка бирөө да болуп калышы мүмкүнбү? Болуп калышы мүмкүн да. Аны айта албайбыз. Жөн эле башка эле бирөө бир неме жумадыр келатыптыр мисалчы. Маниятул жамга ушул мисалды түшүнүп алгыла. Болбосо кыргызчаларын жазып койгула. Эми жимди карагыла, жим үчүнчүсү. Маниятул хулу деген эмне? Вахия ма яхсулул айнат фи рафи ва ла яхсулу фил вада. Эми ошол жанагы вада менен рафи деген нерсени айтып атат жигиттер. Бул мындай нерселер бар. Ла яштамиян ва ла яртафиян деген нерсе бар. Belki mına 41. betin te aslındağı 5'ti qarasaňar. Ay tarafaha dep turat. 41. Tapdyňarby? Ay tarafaha maksat muqaddam menen talin aytyp atat. Hamliya, şartiya. Munfasila. La yaştamiyan degen çoğulbayt degen söz. Bul ne? Maniyatul jamda çoğulbayt. Wala yartafiyan degen kötörülbeyt degen söz özü negizinençi. Bro bu kötörülbeyt degenden maksat joyulup ketpeyt. Mындайча айтканда экөөсүнүн бирөөсү болот. Бош болуунан тыят. Экөө тең жок болуп калбайт. Экөө тең жок болуп кетпейт. Экөөнүн бирөөсү сөзсүз эмне болуш керек деген сөз да. Ай ла юнфаяни ман. Ман биргеликте тыйбайт деген сөзү бирөөсү болуш керек да. Эмне жигиттер бул усул фиq, акыйда китептеринде ушул аль-фарq байнахума же болсом
la yertafiyan ve la yeştemiyan deb kelaveradi. Ушунда biz бұл мантық илимине кайра кайтыштын кереги жок да. Biz анткени өткөнбүз, ошондон түшүнүп кете беребиz да. Эле? Бул жерде азыр 3-чүсүн карасаңар, 3-чүнү. Маниятул жам 42-чи бет. Wa hiya ma yahsulu aynat fi ar-rafi wa la yahsulu fi al-wada. Rafta болот деген сөзү бул яртафиян болот да. La yeştemiyan ve kad yertafiyan болот. Жазып койсоңор. Üçüncüsü la yeştemiyan çoğulbayt. Biroq yertafiyan ne bolot? Ekөөсүнүн бирөөсү болуп калат. Жигиттер, биринчиси хакыйка дегени бул la yeştemiyan ve la yertafiyan болот. Ал эми экинчиси маниятул жам деген бул la yeştemiyan fakat yertafiyan болот. Üçüncüsü la yertafiyan fakat yeştemiyan болот да. Бул üçüncüsүгө мисалды эмне деп айтабыз? Üçüncüsүнө мисалы бул жерде айтып атат. Fa yuqal haza aswad wa lawn wa raf mamnu. Fa la yuqal haza laysa aswad wa la lawn. Бул жанагы кара да эмес, анан түс дагы эмес деп экөөнүн тең мындай жок кыла албайсың дейт. Экөөнүн бирөөсү сөзсүз болот дейт. Буга мисал мынтип айталы, жеңил мисал. Вакат масала лаху манатика. Мантыкчылар буга мындай мисал алып келген дейт. Мына 3-чүсүнө. Би каулихим Зайдун мимма фил бахр ва имма ла ягрик. Зайд дейт бул деңизде анан чөкпөй турат деген сөз. Турабы, ошондо деңизде турат, бирок эмне кылат? Чөкпөй турат да. Кемеде болушу мүмкүн да. Чөкпөй турат. Кемеде болушу. Жок, бул деген сөзү жанагыда la yertafiyan ve kad yeştemiyan da. Деңизде турат, анан тургандыгыны эмне кылып турат? Жокко чыгара албайсың, тургандыгын. Чөп өткөн жок, турат. Мындайча айтканда экөөнүн бирөөсү болуп атпайбы? Экөөнүн бирөөсү болгондо бул яртафиян болот да. Анткени яртафиянды биз айттык да, жигиттер, экөөнүн бирөөсү болуш керек. Экөөнүн тең жок кыла албайбыз депчи. Файюқал айтасын дейді, Зайдун фил бахры вала яғрық. Зайд бұл деңізде тұрады, бірақ чөкпөй тұрады. Вала юқал, бірақ мұнты айтпайсын дейді. Зайдун лайса фил бахры валайса ла яғрық. Зайд деңізде де емес, анан чөкпөйді де айта албайсын. Анты айта тұрған болсаң, анда дем алып қалады да жігіттер. Бұл... Неге айтады? Жоқ, бұл жерде мындай да. Ошсуз болуп калат да, эгерде муну айтып койсок. Жоқ, біз негизинен бұл жерде маниятул хулуду түшүндүрүшүбүз керек да. Маниятул хулу дегенде бұл Зайд деңизде турат, анан чөкпөй турат. Бұл экөөнүн тең алып сала албайсың. Анткени Зайддын деңиздин ичинде сүзүп атканы бул неме чындык болуп аткан да. Анан бул Зайд деңизде де эмес, анда анан чөккөндө жок десең, анысы деле деңизде болбосо чөкпөйт да Зайд. Ошол үчүн бул жерде маниятул хулу деген түшүндүңөр, Хулу деген өзүм не дедик? Боштук. Боштукту мындайча айтканда тыйып атат. Боштукту тыйып атат деген сөз экөөнүн бирөөсү болуш керек. Бош болууну тыят. Бош болууну тыят деген сөзү бирөөсү болуш керек да. Экөө тең не жок болуп кетпейт. Берки экинчисинде маниятул жам дегенде экөөнүн бар болуусун не кылган эле? Тыйган эле да. Түшүнүктүүбү? Болду, иншалла суроолор болсо бересиңер. Аллаху алам бисаваб.